Adamın жүрөгүндө kimdir birödün iyigiligine, kimdir birödün jakşılıkka ee boluusuna жүрөгүндө oşoga razı bola alбай bir kүйüt пайда болот. Эмнеге бул адамда ушундай жакшы нерселер бар деп. Көпчүлүк учурда адам өзүнүн тең тушуна көрө албастык болот. Бирге окуган классташына, досуна, тууганына, ал эми өзүнүн өөдөгө көрө албастык болбойт. Өзүнүн өөдөгө болсо артынан айыбын айтып жамандоо болот. Өзүнүн кичинекейге дагы көрө албастык болбойт. Өзүнүн кичинекей адамга адам текебирчилик кылат. Көрө албастык көбүнчө ушул тең тушка болот. Бул оору ушунчалык зыяндуу болгондугунан Аллах Таалам бул оорудан жана ушул сыяктуу оорусу бар адамдардан пана тилегиле, сактык тилегиле деп дуасында үйрөткөн. Кур'анда "Вамин шарри хасидин иза хасад" жараткан Аллахым мени көрө албастардын көрө албастыгынан сактаганың деп дуа кылгыла деген. Көрө албастык Аллахтын бергенине, Аллахтын тагдырына наразы болгондук болот. Эмнеге деген сөз болот. Эмнеге бул адамга Аллах берди, мага берген жок. Көрө албастыгы бар адам түндө тынч уктай албайт. Ал адамда мындай ой болбойт. Менде дагы ушундай жакшылык болсун, жок, менде болсун, болбосун, ушул адамда болбош керек. Бул оорудан кутулуу бул өтө зарыл. Себеби ушул оору менен кетчү болсо, анда бул ооруну тозокто тазалайт. Көрө албастык оорусу, хасады, ичи күйгөн оорусу. Ошондуктан кимдир бирөөдүн ийгилигин көрсөк кубаналы. Сүйүнөлү. Кубанычын тең бөлүшөлү. Дүйнө жагынан болсун, окуу жагынан болсун, күч жагынан болсун, илим билим жагынан болсун, байлык бийлик жагынан болсун, кыскасы сизден жогору турган адамга жакыныңыз болсо албетте көрө албастыктын ордуна кубануч болуш керек. Жок дегенде кубангандыгыңызды билдириш керек. Куттуу болсун, берекелүү болсун, туруктуу болсун деп жакшы алкыштарды берип, анан Аллах Тааладан дуа кылыш керек. Аллахым, мени ушул баледен, ушул оорудан сактагыны. Бул оору аялдарда дагы болот, эркектерде дагы болот. Кээде кичинекей эле бир нерсеге дагы боло берет. Эми бир адам дүйнөнүн бардык байлыгын чогулта албайт да. Бир адам бардык илимин алып кое албайт да. Бир адам бүт жумуштарда иштей албайт да. Кимдир бирөө алдына өтүп кеткен болсо, мен кыла албаганды ушул адам кылып жатат деп сүйүнүш керек, ойлонуп көрүш керек. Ал адам чоңураак дүкөн ачса, элге көбүрөөк пайда болот экен да. Чоңураак дүкөн, көбүрөөк нерсеси бар ичинде, элге көбүрөөк кызмат кылат экен. Мен кыла албаган кызматты мына ушул кылып жатат. Алла берекесин берсин деп ичибизден да, сыртыбыздан да кубаныч билдириш керек. Ошондо анан Аллах Таала сизге дагы берет. Бир дагы адамдын ийгилигине күйбөш керек деп атат. Кубаныш керек, сүйүнүү керек. Алгач башында чын дилибизден кыла албасак, болбосо жасалма болсо да кылыш керек да. Мен сен үчүн аябай кубанычтамын. Ушул окууну ийгиликтүү аяктап алгандыгыңа, же ушул үйүңдү бүтүрүп алгандыгыңа, же ушул соода сатыгың өнүккөндүгүнө, же ушул бир жумушка орун алгандыгыңа, кыскасы эмне болсун, чын дилибизден жасалма болсо да биринчи кубаныч билдиришибиз керек. Экинчиси анан чын дилибизден болуу үчүн Аллахтан акыйкатын сурап, кимге көрө албастык болсо ошол адамды артынан макташ керек. Кошунаңыз сиздин үйүңүздөн жакшыраак үй салып алдыбы, ичиңиз күйүп жатабы? Көргөн жерде көргөн адамга ошол кошунаңызды мактаңыз. Мен кошунам жакшы киши. Аябай берешен адам. Эми жакшылыгы бар да, жакшылыктарын айта баштасаңыз, сиз дагы жакшы көрүп каласыз. Анан эмне болот? Көрө албастык болбойт. Көрө албас адамдын сооп иштери ушундай тазаланат, ушундай жок болот, кандай эле от
отунду күйгүзүп күл кылып жок кылгандай да. Көрө албас адам өзү дагы бир жакшы иш жасай албайт. Bir danışman adam özünün okuçularına uşul көрө албастыкты түшүндүрүү үчүн bir misal менен суроо берет. Доскага bir 20 сантиметрлик bir uzun sızık çizip туруп айтат. Мына ушуну бириң дагы ушул мен чызган чызыкка жакындабай кыскартып бергиле дейт. Ушуга тийбегиле, бирок кыскартып бергиле дейт. Эми аны өчүрбөсөң кантип кыскарта аласың? Мүмкүн эмес. Кыскартып бергиле дейт. Тийбейсиңер, бирок кыскарткыла дейт. Эми албетте окуучулардын бири дагы жооп таба албагандан мугалим өзү ошол биринчи чызганын астына узунураак кылып туруп чызып коюп анан айтат. Эми кыскардыбы дейт. Ооба кыскарды дейт. Бирөөдүн ийгилигине күйгөн ордуна өзүңүз аракет кылып андан озгонго аракет кылсаңыз, ал артыңызда калып калат. Аныкын азайтпай туруп, өзүңүздүкүн көбөйтпөйсүзбү? Өзүңүздүн анын илимине күйүп жатсаңыз, көрөк окуп андан илимдүүрөөк болуңуз. Анын үйүнө күйүп жатсаңыз, андан жакшыраак үй салыңыз. Анын дүкөнүнөн чоңураак дүкөн салыңыз. Ошондо ал эмне болот? Сиз күйүп жаткан нерсе болот. Ошондо ал сиздикиден кичинерээк, азыраак, кыскараак болуп калат да. Ошого бирөөдүн байлыгына, бирөөдүн ийгилигине разы болуш керек. Себеби Аллах Таалам ошону ыраа көрүп ошол адамга берди. Ошол ийгиликти, ошол неаматты, ошол илимди, ошол байлыкты бердиби? Мен каршылык кылбашым керек. Аллахтын тагдырына наразы болгондук болот бул. Кимге көрө албастык болсо ошонун артынан жакшы сөз айталы дедик го, мактайлы. Жакшы соопторду жасап туруп арнайлы. Соопту тирүү адамга да арнаса болот. Анан бир белектерди берели. Натыйжада эмне болот? Биз ошол адамды жакшы көрүп калабыз. Ийгилигине чында эле кубана баштайбыз. Ошондон бул оруудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы көп пана тилеген. Фалак сүрөсүн эртең менен кечинде 3 жолу окуп алгыла деген. Эмнеге? Себеби ал сүрөдө дал ушул маанилер бар. Кул аузу би раббил фалак. Таңнын Раббиси мени сактагының. Эмнеден? Мени шарри ма халак. Өзүң жараткан бүт нерсенин жамандыгынан. Ва мин шарри гасиқин иза вақаб. Караңгы түн каптаганда кандай жамандыктар чыкчу болсо ошонун жамандыгынан сактагының. Ва мин шарри наффасати фил уқад. Түйүндөргө үйлөп, дем салып, сыйкыр кылуучулардын жамандыгынан сактагының. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Көрө албас адамдардын көрө албастыгынан сактагының. Деп күндө эртең менен кечинде 3 жолу Аллахтан пана тилегиле деген. Аллахтан пана тилегиле деген нерсе бизде болбош керек. Ар бир адамда бар. Бул жашыруучу нерсе эмес, бар. Бирок ошонун кутулуунун жолу алгач жасалма. Кимдир бирөө айттым го, айырмасы жок. Кандай деңгээлдеги ийгилик болсун, сиз тилиңиз менен айтыңыз. Мен аябай абдан кубанычтамын. Ошол ийгилигиңе чын жүрөктөн кубанып жатамын, куттуктаймын. Ийгилик мындан дагы өссүн деп тилибиз менен айтсак, ошол оруудан кутулабыз туугандар.